Унадан өр чыкты. 2024-жылдын 30-сентябрында болжол менен саат 21:40-тан 21:50 чейин Жалал Абад облустунун Назаркоргон районуна караштуу Советский айылында күтүүсүз окуя катталды. Белгиленген убакытта жеңил унаа күйүп кетти. Окуянын себептери жана жабырлануучулар тууралуу маалымат азырынча тактала элек. Оор жоготууларды болтуруу үчүн тиешелүү кызматтар окуя болгон жерге убагында жетип, өрттү өчүрүү аракеттерин көрүштү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 18 жашка толгон балабызды өлтүрүп жарга ыргытып салышкан. Жалал Абаддын Сузак районунда 18 жаштагы жигиттин өлүмүнө байланыштуу 30-сентябрда маркумдун жакындары облустук бийликтин имаратынын алдына нааразычылык акциясына чыкты. Алар тергөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп жатышат. Эрмекбай Шемаев үйдөн чыккан бойдон дайыны билинбей 15 күндөн кийин сөөгү табылган эле. Ал балдардын мушташынан кийин каза болгону айтылууда. Жоопкерчиликтен качып жүргөн балдардын бардыгын биз талап кылабыз, жоопкерчиликке тартсын. Ташиевдин кызына айдоочулук күбөлүк алып берүүгө жардам берген УКМКнын 7 кызматкери жазаланды. Айдоочулук күбөлүктү алууга ар тараптан көмөк көрсөткөн УКМКнын айрым кызматкерлери аныкталды. Бул тууралуу 30-сентябрда УКМКдан билдиришти. Анда МАМ комитет башчысынын кызынын айдоочулук күбөлүгүн алууда жардам көрсөткөнү үчүн УКМКнын ар кандай кызматтагы 7 кызматкери сөгүш 2, катуу сөгүш 3 кызматына толук туура келбегендигин эскертүү 2 жазалангандыгы аныкталды. Маалымдалгандай, бул чаралар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көрсөтмөсүнө ылайык кабыл алынды. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК башчысы мамлекеттик кызматта турганда улуттук коопсуздук органынын кызматкерлерин туугандарынын жана тааныштарынын таасирине алдырбоого чакырган. Учурда көрсөтүлгөн укукка каршы жосумга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Менин бир дагы бир тууганым, балдарым, бир туугандарым менен силер эч кандай мамиле кылбашыңар керек. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен даже сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар, кызматтуу иликтөөгө алынасыңар. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Түндүк Кореяда көз айнек тагынып, жынсы кийгендерге өлүм жазасы киргизилет. Түндүк Кореянын өкмөтү өлүм жазасы каралган кылмыштардын тизмесин көбөйттү. Ошентип, ак үйлөнүлүп өткөндөк көк жынсы шым же көз айнек кийүү үчүн катуу жаза колдонулат. Бул тууралуу Yonhap билдирди. Жаңыланган кодекстердин алкагында өлүм жазасы каралган жаңы кылмыштар кошулду. Анын ичинде мамлекетке каршы үгүттүү, ошондой эле куралды мыйзамсыз өндүрүү жана колдонуу деп жазат басылма. Буга чейин Түндүк Корея өлкөнүн түндүк батышындагы суу ташкындарынан улам 20дан ашуун атка минерди өлүм жазасына тарткан. Маалымат каражаттарынын жазышынча, өлүм жазасына атка минерлердин жаратылыш кырсыгынан келтирилген зыяндын алдын ала албаганы себеп болгон. Вебкам падышасы Даниэль Ажиев 9 жылга эркинен ажыратылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 31-июлда Даниэль Ажиевке карата өкүм чыгарган. Райондук соттун басма сөз кызматы 30-сентябрда билдиргендей, Ажиев сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү, жыяга катышуу, алдоо, ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлүктүк залал келтирүү боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал 2 жылдык мөөнөткө ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 9 жылга эркинен ажыратылды.
Бишкекте балбан Жооман Шашынбековдун үйлөнүү тою өтүүдө. 30 сентябрда Бишкектеги ресторандардын биринде балбан Жооман Шашынбеков менен Айхандын үйлөнүү үлпөт тою өтүүдө. Бул тууралуу анын достору Instagram социалдык баракчасына жарыялашты. Эске салсак, буга чейин 23 сентябрда Таласта Жооман Шашынбековдун сүйүктүүсүнүн кыз узатуу тою болгон. Булак супер кежи. Россияда Кыргызстандын канча жараны бар? 2024 жылдын 1-июлундагы маалыматка ылайык Россиянын аймагында 350 000 кыргызстандык жаран бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин адиси Айымкан Куликеева биринчи радиого берген маегинде билдирди. Ал кээ бир маалыматтарда Орусияда 260 000 кыргызстандык бар экени айтылып жатканын белгиледи. Азырынча Россиянын компетенттүү органдарынан 9 ай үчүн расмий маалыматтарды күтүп жатабыз. Бизге маалымат түшөр менен статистиканы жаңылайбыз. Буга чейин Россия Федерациясында 1 миллиондон ашык жаран бар деп айтканбыз. Анын ичинен 700-800 000 жаран расмий каттоодон өтсө, калганы сезондук жумушка барышкан. Бирок азыр андай нерсе жок дейди ал. Куликеева жарандардын кайда кетип жатканын аныктоо боюнча анализ жүрүп жатканын кошумчалады. Миграциянын багыттары өзгөрүүдө. Мисалы көпчүлүгү Америкага, Кореяга, Туркияга жана башка өлкөлөргө бара башташты деп кошумчалады. Ошто судьянын колунун тамыры кесилип ооруканага түштү. 30 сентябрда 1973 жылы туулган Ош облустук сотунун судьясы колунан тамырын кесип ооруканага түштү. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка ылайык Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына жеткирилгени айтылууда. Бүгүн эртең менен болжолдуу 7:50-7:55 чамасында келип түштү. Дарыгерлер дароо операцияга алышты. Азыр жананыруу бөлүмүндө жатат. Абалы орто оор деп билдиришти дарыгерлер. Булак турмуш кежи. Кыргыз курамасына күйөрмандык кылган бала көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына чын жүрөгүнөн күйөрмандык кылган бала көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду.